Достор, ассаламу алейкум. Бүгін 15 октябрь болып қалды. 15 октябрь Мурат аканын үйіндебіз. Мурат акадан ушундай бир бул жабак болсо керек, Мурат ака? Жабагы жазга кунан чыкма. Бул Мурат аканын колунан лупарик сиздин атыңыз болгон да? Лупарик, ошол лупарик жөнүндө айтып бериңиз, анан кийин буну тааныштырайлы. Мурат ака, бул сиздин колуңузга кантип келип калган лупарик? Анан кимдерге саттыңыз, кимдер менен азыр алабукага барып калды? Билесиз да бар жогун? Лупарик Сибирден Алмаз деген акамен алгам. Алмаз ака, бул Жаныш балбанын акасыбы? Ооба. Кунанында алгам да. Кунанында 55 миңге. Буну лупарикти айтат. В общем, кичинекей томпойгон мындай кулумбочу деп. Кичинекей деп. Лупарик ушунча болсо керек эле мага келгенде Кунан. Сизге келгендеби? Анда жакшы эле болгон экен да. Ой болгон да бою. Бул азыр жазга Кунан да, бул жабагы. Бул энеси чоңураак да. Энеси чоңураак. Энеси чоң. Өзүңүздөн эле чыкканбы бул? Үйүр. Өзүмдөн чыкты, ошо. Атасы жанагы Көкбет да. Көкбет. Көкбет, Көзү чекир андага? Анын көзү чекир. Неме, Тукуш балбан улак бергенде 60 балбан минип жүрдү беле? Ооба. Ошо менен таштап аткан, а? Ошо менен таштады. Эмеде аны былтыр Тоскоолдо машыр го 60. Ооба. Ошо атасы. Колго көнүп жошуп калды, өтө корс эле бул. Жошуп калды. Бул ошондо кулундардын кандай, жанагы алдында туулганбы же кечкиби, кайсыл убактарда туулган? Бул ошо айгыр коёр маалда апрелдин этеги туулган да. Демек, кулундардын башы эле экен анда? Жакшы. Ошондо Көкбеттин баласы болсо кайрадан эле ушу чекир урук экен да. Ооба. Бул Көкбет кайсынын баласы? Көкбет бир эмнеде Толкун деген күйөө баламан чыккан, бир Жаныштын атынын балдарынан. Көк азыр Бедиреде жүрөт. Көк кашка кичинерээк. Ооба, бирде көрдүм эле. Ошону айгырбайдым эле бир жыл. Ошондон түшкөн? Ошондон Көкбет түшкөн. Бунун атасы? Бунун атасы. Ал Бедиредеги Чекирдин балдары. Өзүнүн түз баласы Чекирдин. Чекирдин. Жакшы. Бунун энеси кандай? Бунун энеси Чекирге кирбейт. Башка эле уруктан. Энеси Саман Сары деп коет го, ошондой бия. Бирок чоң бия. бул көгөрүп кеткидей го бул, а? Көгөрүп. Көгөрүп келатыптыр. Уже көгөрүп, мыяктары эме боло баштады. Энеси чоң эле беби, анан канчанчы баласы? 5-чи баласы. Булбу? 5-чи баласы. Путу колу жоон экен. Азыр буттарын дагы башынан баштап көрсөтөйүн. Корс экен өзү негизи, менден уже тартылып баштады. Достор, көкүрөгү төптүрөм бир аз. Путу колу. Аркасында караңыздар. Буну жетелей алабызбы? Басат жетик, Келчи жетелейли дагы. Бул жакта дагы бир ат. Бул Буну зорго кармадык. Зорго кармадык тең. Кармалбады эле да. Эми көнүп калды колго. Атасы, наркы эмес ошондо? Жетелең ошол жака. Атасынын жанына апарайлычы. Достор, мына ошентип бүгүн убакыт сааты келген экен. Ушу Мурат аканын үйүнө келдик. Бул жерден дагы ошол Лупарик деген атты тарбиялап аткылып
жерден киргидей эмес го. Зым бар экен да. Жа бул кирбейт бул жерден. Мурат ака, азыр атты дагы кошуп коебуз. Неме, сиз лупарикти кимге саттыңыз? Халилинден Зулпукар эке. Зулпукар акага прямой сиз өзүңүз саткан экенсиз да? Зулпукар акага барып анан кийин нүкү чаптыбы аны же сиздин колуңузда эле чабып жүрдү беле? Ошока барганда чапты, берде 60 чабып атты. Önce 60 çaptı. 60 çaptı. Бирок ал жака уже мастер болуп анан кетти да ата. 60. Раса көзгө көрүнгөндөн кийин. 60 үйрөтүп атты таза такша алгандан кийин анан барды да. Бирок Зулпукар ака дагы атты жакшы карады, жакшы мээрим берип, Жакшы карады. жакшы бакты. Жакшы карады. Азыр ошондо азыркы учурда лупарик канча жашта ака? Сиз билесиз да точносын. Azırkı Luparik 2013 Kulun ele? 2013 Kunan boç 2013 Kunan болгондо Kunan 2011 экен да? 2011 Азыр 2024 эсептеп коесуздар. Şunda kança 10 asi olup kalabı kança olup kalat. Мынакей достор, Лупариктин дагы өмүр баяны азыр Алабукага кеткен. Зулпукар ака $15.000, $14.000 ушуга сатты. Сиз баасын айтасызбы, канчага сатканыңызды же сыр болгонбу арада? Yok sır emес, o 225'ke satkan. 225ке. Демек ошол жылдары кайсыл жылдары болчу? 13 болsa 14, 15 16, 17 olsa gerek. 2017. Мынакей достор. Эки асыйын да саттыңыз. Жакшы. Анда бунун баасыны канчага коебуз? Мурат ака, бул чекерден. Көкбеттин баласын. Bunun bağısı 130 değil. 130. Кем болобу? Kemi bolat. Бу азыр эми өзүңүздөн сурайын. Бу кандай баада койдуңуз ака? Мындай салыштырып, кулундарды өзүңүз билесиз канчадан сатылышын, а? Эми мындай алган адамам жакшы эме менен алат да. Жакшы ой менен карап, тарбиялап өзү. Мында жетелеш керек ат кылыш үчүн. Жетелеш керек. Ошого мындай алган адамам кичине орунбай турган болуп алыш керек да. Ошон үчүн ушул бааны койдуңуз. Ошон үчүн мындай жалтыраак эле кылып. Достор, мына жеңил баа койду, Алла ыраазы болсун. Мына мээнет кылат дейт бул жагына. Негизи эле булар чуркап келатат да илгертен эле. Ошо көрөлү атат го эми баары эле көрөлү атышат. Ооба. Эми караш керек, кичине мээнет кылыш керек да бул дагы. Мээнетин кылса эле, буйруса, үзүрүн көрө турган жылкы ушулар. Содаңызга береке болсун. Анда жүрүң буну берге байлап туруп, аттын да жанына барып, аттан да кичине маалымат берип коелу. Ушунун атасы азыр жаңактын тагында байланып турат. Мурат аканы ошол жакка барып сүйлөтөбүз. Мына Көкбеттин баласы өтө жакшы баада коюлду. Шашылыңыздар. Мына жакта хан жанагы Бегалы палбандын саратына барат экен, анысы. Акам стройка баштап койгон экен. Мына Шубакка мындан 2-3 күн мурун келишим керек эле. Дагы иштер менен болуп кичине кечигип калдык. Бул жагы өтө шашылыш. Чалганыңар аласыңар буюрса. Мурат ака, бул Көкбет азыркы учурда канча жашта бул? Быйыл жетилиптир бул, а? 3 asıy. 3 асый.
чоңоюптур. Көш байлаптыр кадимкидей. Бул курукта болдубу же үйүрдө болдубу? Yok bu kolda oldu, kurukta bir yerde oldu. Куруктабы? Жагынакей. Көздү караңыздар. О жоош экен ака. Aygırda жүрдü, 2 yıl koydum. Ova. Ova joş, bala çakağa bile joş. Былтыр көргөнүмдө ничкерак болчу ат. Быйыл мына көш байлап, өзү чекирлер канчага барганда жонуруп кетет? 3 асы. Zanları ketette bular. Мен азыр. Parkele 2 asıyında ketti. Şundayla oçu da. Şundayla ondaydılı ememesi baş. Азыр көрдүңүзбү азыр турган жерин? Hazır. Этин көрдүңүзбү? Hazır Luparik. Bundan öküdü hazır. Азыр жашы барып калса деле мындай укмуш көшү көп атта. Köşü gök. Эми мына ушул Мурат ака билет, ошо парк менен ушул жерде туруптуң, а? Ушул аттын баласы. Буну бастырып атасызбы азыр? Bastırıyor adam уже. Сууп калды. Kaldı. Улактарга бар элек пока. Var. Sal var suğusu. Ha ulaklarga var elek. Бу ким чабат бул, ака? Bunu özü 60 çavat attı. 60 акамдагы быйыл кичине сыркап турат. Ha bu yıl sırkap. Olup durat işte. Aka bolup kaldım. Ayıp kaldım da otan diyeyim. Bu şey çavat değil mi? Эми быйылча кичине өзүн абайлап турса жакшы болот эле. Ишенич жок. Атын берсин. Мурат ака, Алла разы болсун. Содоңузга берек болсун, ака. Номерди озек айтып койбойбузбу? Ömer 552 menen 07 08 86. Ушул номерге чала бересиздер. Мурат аканын номерин экранга да коюп койдум. Бу көк бетти баасы келсе сатабызбы же кызмат кылабы? Жоқ бұл айгырга кетет bu дагы. Кызмат кылат дең, а? Азыр мына Каласа. жаныбар жаш буга чейин эле мына жаштыгына карабастан сорундарын атап кетпейсизби? Барган жеринен кургайтпай атса керек. Эм сорундары оа барган жерден болуп эле атат. Эм чоң эмелерге чабыл элек былтыр чабылды да, ошо кичине бир 1-2 улак чабылды. Ошо эми тосколдо чабылды, анан тукуш балбанын улагында чабылды. Мен бу атка тукуш балбандын улагында көзүм түштү да. Ошо 60 балбан чабып жүрдү эле. Кийин тосколдогу улакка деле мен баргам, ошол жерде дагы жакшы результат кылды. Ал жерде эмне сорунга таштады эле? 10.000 рубль. 10.000 рубль. Ошо анан кийин улактар деле эме болбоду, кийин чабылбады. Жанагы айтат го. Жантөрө дейт да. Бу чекир урук кичинекей эле ат болсо эмнесин мактайсың дейт да. Мактай турган жерлеринен кичине айтып кетпейсизби? Мен айтам да, жообун бере эле да көпчүлүккө. Ушул кичинекей ат ошо чоң галанын ичинде чоң аттардын арасынан алып чыгып жүрөт деп эле айтам да. Булар көчмөр ат да. Чекир урук өзү негизи көчмөр ат. Бу тез эле оңолуп алат булар. Тез элечи. Анан суусу кечирээк келет. Булардын суусун келтирип койсоң кайтпайт да. Кайтпайт. Суусун келтириш керек. Көндүрүш керек. Бир көнүп алса Акылдуу жылка билет. Мына кече ону кечеки улакта деле Урмат аканыкы 2-3 ашырыптыр. Бир $100 таштаптыр. Ошонун бою 1.48 десем, ошо 1.48 бою менен кайтып жарайт дейт да, көпчүлүккө табышмак. Бирок өтө акылдуу ат ошо. Ал аттын оозу менен иши деле болбосо керек балбан өзү билет. Мурат ака дагы азыр капталда турабыз. Ат ылдыйда турат. Өтө эле кичинекейди ойлобогула. Бул аттын деле бою ошо чаяандай бар экен.
Ар бир кыргыздын үйүндө ушундай ат баккан, ушундай тектүү аттар насип кылсын. Насыбыңызга берек болсун ака. Ало дегенге сатың, а? Ушундай маек болду, достор. Ушул үйгө иште киргизишим керек дейт быйыл.